тоқтап. Салмастар урматтуу биздин Т-медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, биз азыр Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндөгү мына 4 кабаттуу үйдүн курулушунун жанында турабыз. Бул курулуш ошол мыйзамсыз болгондуктан сот аткаруучулар тарабынан чечим чыгарылып, расмий түрдө бузулуп атат. Бул Евростиль жоопкерчилиги чектелген компаниясына тиешелүү. Азыр бул тууралуу Ош шаарындагы тийиштүү бардык мекемелердин адистери келген. Бул Евростиль курулуш компаниясына тиешелүү. Ош шаардык мэриясынан да келишкен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде азыр Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси, бөлүмүнүн башчысы Ош шаардык Алтынбек айтып берсеңиз, качан башталган? Эми бул курулуш боюнча айтып кетсек, буга чейин дагы мына силердин каналыңар тарабынан прямой эфирлерди көргөзүлгөн. Былтыр ушундай мыйзамсыз бул Евростиль деген компаниясы тарабынан башталган экен. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясына бир нече жолу эскертүүлөргө карабастан, соттун чыгарган чечимине карабастан мындай өз билимдик менен курулуш иштери улантылган. Бүгүнкү күндө мына сот аткаруучулардын атайын иш-чарасы уюштурулуп, бүгүнкү күндө келип туруп мажбур иретинде ушул курулушту алып салуу иштери жүрүп жатат. Бул жерде бүт мекеме ишканалардын өкүлдөрү бар. Бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, техинспекция, сот аткаруучу, муниципалдык менчик башкармалыгы, архитектура бүт кызматкерлер ушул жерде. Эми бул нерсени дагы биз ойлойбуз уже будан ары Ош шаарында мыйзамсыз курулуштарга жол берилбейт. Ушу мыйзамсыз курулушту баштаган бир жарандарыбыз же бир
фирмалардын өкүлдөрү там ушу биз бир ойлонуп туруп баштаса экен деп турупчу. Мындан кийин ушу мыйзам талаасында курулуш иштери башталышына бир себеп болот деген, бир үгүт болот деген максатта дагы турабыз. Мында бүгүн Ош шаарынын мэри дагы бул нерсени өзүнүн лично азыр көзөмөлүндө сиздердин прямой эфириңиздерде карап турат. Эми биздин максат ушул Ош шаарда там ушу мыйзам курулуштарга бөгөт коюу мындан ары. Да, бүгүнкү күндө бир 20дан ашык объекттер боюнча ушу экологиялык техникалык башкармалык ушул атайын уполномоченный орган болгондугуна байланыштуу бул мыйзам курулуштары менен бүгүнкү күндө да соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Будан ары да ушул тартипте иш алып барабыз деген ойдобуз. Урматтуу делегу, урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жерде ушул 4 кабаттуу үйдүн курулушу токтотулуп, расмий токтотулуп, азыр бузулуп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндө жайгашкан. Ne vereyim ne? Ondan ben sizi de okuyayım özü. Sizin özünüzün fikrinizi almasak bulmayız bana. Bir tarafta olmaz. Olmaz derken. Ulusal toplam algamız, meriyanın toplamını algamız. Gradasevette arkitekturdan adamlar, meriyanın deputatları oturup alıp durup ulusal kağıt bergen, kol koyulgan, toplam çıkkan. Oşo negizde iş alıp baratабыз da biz. Анан анчабыз архитектурдан ал бүткөн кече бүтө турган документтердин негизинен сунуш кылат. Бул жер бирөө кызыкчылык болуп атат, түшүнбөй калдым. План жерде мэрия топтом чыгарып берген да бизгечи.
градосоветтен тоқтап, градосоветтен тоқтап шыққанда. Азыр эми бир жолта эмне болуп атат да? Мэрия өзү чыгарган токтомго өзү каршы чыгып алып. Өз қарсы шығып отыр. Өздері рұқсат беріп алып, өздері келіп талқылап отыр. Андай екен осы машинада рұқсат бермей қоймай, бұл жерде себебі не? Үйлер алыс, ишайт етпейді, жер тур келеді. Ана рұқсат берішкен. Эми беріп алып тұр, тоқтамды шығарып алып, үй сала бергілеп отыр. Эми неге бұзып отыр жерде? Азыр дагы бир суроо да. Шаардын бийлигинен мисалы бир курулуш куруш үчүн документтерди туурлаштын азабын айтып беришичи. Кантип документ жасаш керек, эмне кылыш керек? Булар атайын бул документти бербей коюп, анан сиздерге мындай. Эми ал жагын айта албайм, аны билесиңер да. Документ жөндөн жөн бүткөйт. Негизи курулуш куруда документти жасаган оңойбу? Ошто? Оңой эмес да. Оңой эмес. Az бардык жерде кыйын билесиңер. Түштү жолдор бар, ошондой да. Анан эми бул жерде градусовый рұқсат бергенден кийин калган документтер бүтүп аткан, паспорт бүтүп аткан. Бүгүн акты документ Бишкектен келмек. Буманы Бишкекте болчу. Бүгүн акты документ алып келди. Ошол мэрия өз рұқсат берген архитектура менен биргеликте. Сиздин колуңузда кандай документтер бар азыр? Документтер бардын Бишкекке алып кеткен. Үйдүн курулушуна мына жерге үй кургула деп мэрия токтом чыгарып берген. Архитектура менен биргеликте градосоветтен токтом чыгарып берген. Ошонун негизинде үстөргө жүрүп атпайбы? Эмне кылабыз? Өзүңүз тааныштырып коюңуз, толук. Мен артым Бактык Сулайман. Бактык Сулайман. Евростиль курулуш компаниясынын башчысы. Жок, башчысы эмес, зам. Сіздер барып тұрғыларшы. Азыр сіздер жыл камера өшті. Сіздер жыл тұра сұрады. Сіздер келсеңер тоқтап уалдай бұда тоқтап тұрады. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жерде бузуу иштери уланып жатат. Бирок Евростиль компаниясынын директорунун орун басары Ош шаардык мэриясы тарабынан уруксат берилгенин айтууда. Бирок азыр Евростиль компаниясынын директорунун орун басары биздин бул жерден кетүүбүздү талап кылууда. Эгер биз кетсек эле бузуу иштери токтойт деп айтып атат. Азыр ошол сот аткаруучулардан жана мэриянын өкүлдөрүнүн тергөөлүк аракети кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бузуу иштери уланып жатат. Ал эми биз Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдон интервью алууга аракет кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдон интервью алабыз. Келиңиз. Qaysi kanalda? Albatta. Azat. Bir javob tushunasizmi? Курулуш тууралуу айтып берсеңиз, азыр мына курулуш компаниянын жетекчисинин орун басары айтып атат, мэрия тараптан уруксат берилген, кайра өздөрү буздуруп атат деп атат. Токтом бар белебиз бул жерге курулушка? Эми бул жер жеке менчик жер. Анан бизден мэриядан, архитектурадан эч кандай уруксат кагаз ала элек. Андай кагаздары жок. Мен өзүм где-то bir ноябрь айларда келип, эл менен жолугушуп, бул жерде стройка башталып атканда эскертүү берип кеткенбиз. Эскертүү бердик, прокуратурага өткөр бердик, сотко бердик. 200 000 сом штрафка салдык. Анан биринчи соттун чечимини экинчи сотко дагы берип,
областной сот ошо күчүдө калтырып берди. Анан судоисполнительлерде азыр тапшырма берилген, ошо жерди бузгула деп. Мына бүгүн экен, ошо бүгүн биз бузуп атабыз ошо жерди. Мыйзамсыз курулуш бирок бул. Элдерден канча арыз келди, ошо биз канча жолу айттык, токтоткула десек, эми тилекке каршы алар токтотпосо мына бүгүнкү күнгө чейин келди да. Мэриянын токтому бар деп айтып атат го азыр. Жок. Мына курулуш компания. Көрсөтсүн анда. Болсо көрсөтсүн. Жок да андай бир токтому да жок, бир нерсеси жок. Эми мен шаарда бүгүнкү күндө 27-28ге жакын ошондой мыйзамсыз курулуштар бар. Бардыгын азыр сот теристикте жүрөт, бардыгы сотто азыр. Мынан уже результаты чыгып калды, ошо биз буздук да бүгүн келди. Башка мыйзамсыз курулуп аткан домдорду дагы сот чечимине карап туруп иш тутабыз анан. Бирден бузулат алар да. Ооба. Болду. Токтомду көрсөтүш керек да, кана 1 сааттан бери алып келсе. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр курулуш компаниясынын айткандарын Ош шаарынын вице-мэри Жасыр Азимов толугу менен четке какты. Азыр бул жерде бузуу иштери уланып жатат.
Адрес Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндө, Домукта деп айтып коет бизде. Көрүүчүлөр, мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай 2 экскаватор менен бузуп аткан. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде Ош шаарындагы бардык тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү келип карап турушат. Курулуш компаниясынын жетекчисинин орун басары да бар, ал эми жетекчиси өзү болсо жок. Ош шаардын вице-мэри Жасур Азимов менен курулуш компаниясынын жетекчисинин орун басары сүйлөшүп атышат.
da halka tıraş edilir. Hayır. O sakın bunlar yaklaşma. Ötebes. Hayır. Kaynakta çok bıraktım o kadar. Çatağından da bak kaç yıl gelip durma. Ayıp gelip Çöl тұрғанlar тоқтап тұрғылар деп сұранып кеткен. Қалай жүріс деген. Oturup durmayın. Мынау шетелдер келіп ондай қылды да. Президентке арыз жазсын. Бізге зәрілекен жерге келіп тұр. Ыстықта отырып. Мына болар үшін болды енді тоқтап қойды. Болды. Жазып келе берейін деді. Мына сізге өзін осықпаз. Bir ay içinde de bizim oldu da. Азыр токтоо деп ошондо курулуш. Бузу иштер. Жазып берейік распичка. Bir ay içinde su osықпаз. Өзі ақты жетіп болған. Болушынша болды епелады. Болды да. Тауына түсіп не бірақ. Anonsunu koyalım. Алло. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына бузуу иштери убактылуу токтоду окшойт. Официалдуу интервью берилет, бирок азыр эки экскаватор тең бузуу иштерин токтотту. Азыр курулуш компаниясынын жетекчиси биз өзүбүз bir айдын ичинде снос кылабыз деп атат. Бузуу токтоду азыр ушунда. Жасыр Махмудович азыр түз эфирде суроо берип атышат. Бузуу иштери токтоду депчи. Жок, токтогон жок. Мына кичине дем алсын деп. Техниканы аз баштайт. Токтобойт. До конца барабыз. Топ калды да мына машина. Өзүңүзгө да белгилүү, буга чейин биз Т-медиа ушул Оштогу мыйзамсыз курулуштар тууралуу канча иликтөөлөрдү да кылганбыз. Негизи эле көп да. Ушул башта уруксат берерде азыр да айтып атат, мэрия уруксат берип, анан кайра эле өзүнүн токтомуна өзү каршы чыгып атат депчи. Негизи эле башында уруксат албай эле баштай беришет да бизде. Ооба да. Бизге алар арыз менен кайрылса, ошол жерге андай бир проекттини чиздириш керек да. Проект болуш керек да. Анан градосоветте өткүзүшүбүз керек. Баардык службалар келип, көрүп, анан чыкчоо бериш керек ишканалар. Ошол эле процедуралар бар да. Булар ачып кайрылган эмес да бир жолу. Мына мыйзамсыз курулду, эмне болду? Көп чуркап жүрөт. Ош шаарында дагы канча ушундай мыйзамсыз курулуштар? Ош шаарында 27 28 ошондой мыйзамсыз курулуштар бар.
көрүнүштөр мына куруу бузуу иштери уланып атат азыр. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай азыр Ош шаарындагы макамдык Евро стиль курулуш компаниясы куруп аткан үй бузулуп атат азыркы учурда. Азыр Ош шаардык сотунун пресс качан башталган, анан кийин сиздер тарабынан эскертүү берилгенби? Бул аталган курулуш боюнча 2018 жылдын 5-декабрь күнү Ош шаардык сот тарабынан токтом чыккан. Ал токтом боюнча бул курулуш компаниясынын жетекчиси административдик жоопкерчилик кодексинин 454 беренесине, то есть мыйзамсыз курулуштарды куруу беренесине күнөөлүү деп таап, ошол эле кодекстин талаптарына ылайык 200 000 сом айып пул салуу менен курулушту баштап калууна келтирүү коюу милдеттенилген. Бирок бул боюнча аткаруу барагы 21 декабрда жазылып соттон каржыларга берилген. Бирок 2 ай өткөндөн кийин, токтом күчүнө киргенден кийин курулуш компаниясынын юристи кассациялык даттанууну мөөнөттү өткөрүп турандан кийин
областық сотқа кайрылган бул боюнча. Аны деген кайра жокко чыгарып берүү боюнча. Бирок ал мөөнөт өткөрүп жибергенине байланыштуу ошо областық соттун аныктамасы менен 3 апрель күнү кароосуз калтырылган. Бүгүнкү күндө бул токтом мыйзамдын күчүнө кирип, ошону сот аткаруучулар аткарууда. Айыппул боюнча бул курулуш компаниясынын жетекчисинин банктагы жеке эсебине камакка коюлган. Бирок ал качан гана эсебине акча түшкөн учурда уже мамлекеттик пайдасына өндүрүлө алынмакчы. Бүгүнкү күндө ушул боюнча аткаруу иштери жүрүүдө. Азыр бул элдер комментарийда жазып жатышат, бул аркасында бул компания чоң саясатчылар турат депчи. Ушуну атын атай аласызбы? Ким? Эми бул боюнча бизде эч кандай маалымат жок. Мунун деген болгону курулуштун компаниясынын жетекчисинин катары бар. Эми мунун артында эч кандай деле саясатты деле көрбөй элем. Бул болгону ошо мыйзамга ылайыкка тууралап курулуш ишин баштаган эмес да, өзү билемдик менен курулуп баштаган. Бул деген архитектурадан башка дагы тиешелүү органдардан тиешелүү түрдө уруксатты алып, анан ошонун негизинде гана курулушту башташ керек болчу да. Бул талаптарды аткарбагандыктан бул ошо мыйзамда көрсөтүлгөн. Ал айыпка тартылуу менен курулушту ошо курулуш иштерин баштап калууна келтирүү милдеттендирилет депчи. Ошол себептен гана аткарылып жаткан иштер. Эч кандай саясат жок бул жерде. Жок. Азыр бул мындай эле айтып берсеңиз болот. Соттун токтотулушу мүмкүнбү азыр? Эки тарап келишип балким. Эми мен эки тарап дегенде эч кандай деле бул жерде тараптардын келишүүсү жөнүндө ойлобойм да. Себеп дегенде бул курулушту мыйзамсыз баштагандыгы анык. Ошол себептен бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Кадимкидей эле чөткө эле жазылган, так даана жазылган. Мыйзамсыз курулуш башталгандан кийин ал боюнча укук бузуучу деп табылыш керек. Укук бузуучу деп табылгандан кийин айыппул салынып, ал кайра келтириш керек. Башкача эч кандай жолду көрбөй элем. Мен бирок бардыгыбыз адамбыз. Мен ойлоп атам, бул курулуштун билбейм, бирок мыйзам буга жол бербейт. Буну токтотконго мыйзам жол бербейт. Эгерде баягы мыйзамдан тышкары адамгерчилик сапаттарын ойлоп, мунун жеке ишкердин дагы чыгымдарын ошолорду гана ойлоп, түшүнүү менен барбаса, бирок ойлойм, бул деген уже курулуш башталып калган, курулуп калган, мунун тиешелүү түрдө уруксатты албагандыгы анык. Бул себептен мыйзам боюнча бузулууга жатат. Азыр өзүңүз да көрүп атасыз, мына курулуш компаниясынын жетекчисинин орун басары келип атат, келишер депчи. Эми бул келишкенде дегенден бери келише турган эч нерсе жок болчу. Болгону мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды сакташ керек болчу да. Бул жакта эми мыйзамда көрсөтүлгөндөн келишүү эле мүмкүн эмес деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көрүп аткандай, курулушту бузуу иштери дагы деле уланууда. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде Ош шаарындагы сот аткаруучулар жана Ош шаардык мэриясынан жана тийиштүү органдын өкүлдөрү келип бузуу иштерине күбө болууда.
тактоо киргизип коелу. Бул Ош шаарындагы Масалиев 64 тарайгиндеги көп кубаттуу курулуш. Наваи көчөсү эмес, бул урматтуу көрүүчүлөр, азыр курулуш компаниясынын жетекчилери менен сот аткаруучулар Ош шаардык мэриясына келип, мындай эки тараптуу келишип, бузуу иштерин убактылуу токтотолу деген сунуштарын айтып атышат. Бирок алда кандай болор белгисиз. Евростиль курулуш компаниясы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул түз эфирди PMG телеканалынан да көрсөңүздөр болот азыр.
иштери учурда уланууда, бирок курулуш компаниянын жетекчилери Ош шаардык мэриясына жана сот аткаруучуларга келип бузуу иштерин убактылуу токтотууну суранып атышат, бирок шаардык мэриянын өкүлдөрү Ош шаардык сот аткаруучулары буга макул болбой, бузуу иштери уланып атат учурда. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жерде курулуш кураардан мурда Ош шаардык мэриясынан жана Ош шаардык архитектура башкармалыгынан уруксат кагазын алып туруп, андан кийин баштаганын айтууда курулуш компаниясы. Бирок курулуш компаниянын жетекчиси ошол уруксат кагазын көрсөтө алган жок. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр эки тараптуу дагы сүйлөшүү болуп атат. Ош шаарынын вице-мэр Жасур Азимов менен курулуш компаниянын жетекчиси дагы сүйлөшүү учурунда. Мына азыр бул жактагы контейнерге кирип кетишти сүйлөшүү үчүн. Азыр жекече сүйлөшүп, андан кийин чыгышат. Азыр жекече сүйлөшүүгө киришти. Ал эми чыкканга чейин күтүп туралы. Кандай чечим болот? Эки тараптуу бул контейнердин ичинде азыр эки тараптуу сүйлөшүү болуп атат. Курулуш компаниясынын жетекчиси, Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү сүйлөшүп атышат. Күтө туралы азыр кандай чечим болот. Чыккандан кийин сиздерге дагы комментарий алып берүүгө аракет кылабыз. Евростиль курулуш компаниясы бул жерде куруп аткан. Адрес Ош шаарындагы Масалиев 64 тарегинде. Азыр Ош шаарынын
Ош шаардык сотунун пресс службасы айткандай, пресс катчысы бул бузуу иштерин токтотуу мындай мыйзамга туура келбейт. Ошондуктан мына бузуу иштерин токтотпойт деп ойлойм. Жасыр Махмудович, сүйлөшүүлөр кандай болду? Эми алар сурап атат. Бизге кичине убакыт бергиле, биз озуз бүтөтөбүз деп атат, бирок биз ынабай атабыз эми. Эми сотто чечими бар деп, сот аткаруучулар эми иштеш керек да эми. Негизи мындай убактылуу токтотууга мыйзам жол береби? Эми биз канча жолу келип айтканбыз да буларгачы. Сот аткаруучулар келди, алгыла деп канча жолу айттык, эскертме бердик, булар вообще реакция берелик да. Ошого биз мажбур бүгүн келип мына сотабыз. Азыр эми сизге мындай Эми сот аткаруучулар билет, эми эртең азыр сот аткаруучулар токтотсом эртең алардан сурайм да, эмнеге токтоттуң, эмне негизде токтоттуң, кайсы мыйзам негизде токтоттуң деп мен сурайм да алардан. Ош шаар вице-мэрі Азимов жазды. жок, сизге азыр убактылуу токтотууга деген сунуштар болуп атат, Келет сурап атат, эми көрүп атасыз, эми адамгерчилик деген нерсе бар экен да эми. Мына бүгүн мына Борозо күндө деп келип биз дагы мындай кыйнап атат, эми эмне кылам, качып жүрөбүз эми, көп бүтүрүшүбүз керек. Аягыга чыгышыбыз керек. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жана биздин Facebook'тагы баракчалардын көрүүчүлөрү азыр бул жерде бузуу иштери уланууда. Көп тийиштүү сот аткаруучулар жана Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү келип отурат бул жерге.
Урматтуу көрүүчүлөр, burada buzul iштери уланууда. Трактордун биринчиси, экинчиси да кайрадан айланып келатат. Забор да бузулабы, э? Забор емес, Стойкалар бар. Не болды? Не болды? Сен дайын маған келіп шындай жескені сүресің. Досым, сен өткені западный ден сен жүріп бағалып. Кім болса мен тракторым емес бұл. Ақық окончательный жоқ. Ол мен снос отделдік емес бұл трактор. Мен басшы болғаным, мен снос отделдік. Не одан Жөнгеле міне қақты, бөлгөзен дешеп қашты. Мен сіз старший қалшы, мен түсінер қойым. Yok, şimdi yok, olayım biz ayrı olmuş. Olayla mı kimse var mı? Nasıl oturmuş? Yok. Ne kadar? Aklını ya lan. Ben bunu Eşiktің артында сүзгішілер болып тұр. Bak. Buzul iштери тоқтаған жоқ, урматтуу көрүүчүлөр. Buzul иштери дагы деле уланууда. Бирок Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү менен курулуш компаниясынын өкүлдөрү азыр бизде кичинекей контейнердин ичинде сүйлөшүп жатышат. Göçülürden çıkışta. Oş şaharının sistemi neri? Kuruluş kampanyanın böyle merak ediyordum.
Урматтуу көрүүчүлөр, бул контейнерге кирүүгө мага уруксат берилбек. Ошондуктан кире албайм. Урматтуу көрүүчүлөр, бузулган жерлер
адамгерчилик тараптарына карап Biz sottun keçiminde burada Kayrat alımına geldiğinizde cana 200 bin so'm ayıp önündü. Bak alımına geldi çok yok. Yok kaçak geldi. Yok şulattan baylasam ne olur? Az geçse bari şurada bir aydan gibi olur. Haydi gözlerim tarafı bir aydan gibi olur. Geçse bir çok Hem rас ушунча унутпадым бул жерде дагы адам Yok, neyse bize Mizamsız kurulur alımı son bayrak alımına келтиргиле 200 миң акча төлөгүлө деп чечим чыгарды. Ошол чечимди аткарбай койсо ким жооп берет? Жоопкерчилигин ким алат? Жок, ошол сот аткаруучулар жооп береби, ким жооп берет? аткарып бүтө калчу иш эмес да. Бул жерде строительство. Ооба. Аткарылбай калса убакыт бар. Биринчиден андай нерсеге булардын средстволор да жетпейт, каражаттары дагычы биринчиден. Экинчиден мен бул жерде андай эч кандай эме жок. Негизи бузулат э баары. Ооба, бул боюнча эч кандай көрүүчүлөр азыр Ош шаардык мэриянын өкүлдөрү, Ош шаарынын вице-мери жана курулуш компаниянын өкүлдөрү контейнердин ичинде иштешип атышат. Мизамдуу жолу дегенде соттун акыркы чечими чыккандан кийин ал облустук соттун чечими бир гана жоопсо төзүлдү. Ал гана жокко чыгара алат да, жогорку. Негизден болсо. Андан башка адам каалаган мамлекеттик болсо сот аткаруучу соттун чечимин өзгөртө албайт, туурабы? Ал чечим. Görüşürüz. Hazır. Traktörlerin birisi, ekskavatorların birisi işlep atar. Birisi yönetip turat. Aleni. To'xtadi aka.
Токтоп калды азыр. Майлап көрдү. Майлап тешет. Ama buzu işleri kardan ulandı. Yani ikinci ekskavatorda. Şöyle aldım. Nereden yapacak? Ne oldu aka, toktop kaldı. May tükenip kaldı o. Bakın görüşürüz. Buzu işleri şurada Ulancı'da. Geride hazır kaliteli. Gelip get işte. Gelip get işte. Hurmatlı görüşler, bu Oş şahrındагы Масалиев 64 тарегиндеги курулуш Евро Стиль курулуш компаниясы Түркістан курулуш болчу. Ошо мыйзамсыз тиешелүү уруксат кагаздары алынбагандыктан улам бузулууда.
тиги контейнердин ичинде эки тараптуу болуп келиштүү айтор эки экскаватор тең ишин токтотту азырынча. Кандай дейсиз? Жок, сиздер билбейсиздерби өзүңүздөр кызыксаңыздар? Закон деген, чагылганга чейин закон болмойт. Ооба да тиешелүү уруксат кагаздарын алган эмесмин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азырынча ошол бузуу иштери токтоду. Ош шаардык мэриясынын, ал эми курулуш компаниясынын, Евростил курулуш компаниясынын, ал эми сот аткаруучулар бул кичинекей контейнерде сүйлөшүп жатышат. Görüşürüz. Konteynerde içindeki teşekkür organının ökülleri çıkıştı mı? Hazır. Евростил компаниясының Hazır. Евростил компаниясының представители так, Суайманов Бақыт деген ыйгарым укуктуу өкүлү юристи мына доверенность менен бизге кирип атат. Мына вице-мэрге, сот аткаруучулардын жетекчисине кирип, булар мына азыр расписка жазып берди. Азыр ушул маселенин үстүнөн карап атабыз. Бул 1 айлык мөөнөт боюнча азыр бизге тилкат берип атышат. Өзүбүз өз ыктыярыбыз менен бузуп баштапкы калыбына келтиребиз депчи. Азыр бул боюнча азыр мыйзамдуу жолдорду карап атабыз. Кандай кылсак болот? Ошондо жоопкерчиликти ким алат? Кандай жоопкерчилик? Мисалы бул жердин бузулат деп гарантияны ким алат? Сиз аласызбы мойнуңузга? Гарантияны, мына гарантия берип, ушу Евростил компаниясы азыр гарантия берип атат бизге. Өзүбүз өз күчүбүз менен 1 айлык мөөнөттө бузуп баштапкы калыбына келтиребиз деп суранып атышат киришип. Пока чечим кабыл алып элек. Мүлк булардыкы да эми бул мүлкүн кайра бузганга мисалы булар башында соттун чечими бар да, соттун чечими. Ошо именно Евростил компаниясы бузуп баштапкы калыбына келтиришти. Сиздер азыр мисалга ошол соттун чечимин, мыйзамды ошол соттун чечимин бузган жоксуздарбы мисалы ошондой келишим негизинде? Жок. Биз соттун чечими негизинде биринчи кезекте бизде сот аткаруучулар мыйзам боюнча келип туруп ушуларга өздөрүнө биринчи өз ыктыяры менен бузуп баштапкы калыбына келтирүү ишин жүргүзүшөт. Жок, сот аткаруучуларга бирөө жар мисалга кепилдик бериш керек эле да. Алар кантип барып мисалга азыр ушунун аркасынан чечип атабыз. Булар азыр бизге кат берди. Мындай деп. Ушундай 1 айлык мөөнөттө өз күчүбүз менен, өз ыктыярыбыз менен бузуп, ошо соттун чечимин аткарабыз деп. Жок, эми барып аларчы мисалга аткарылбай калса дагы мажбур иретинде алынат. Жок, алар мисалы азыр сот аткаруучулар ошон үчүн келди да, туурабы? Ошон үчүн келди, бузуу үчүн. Соттун чечими жогорку сот гана аны негиз болсо өзгөртө алат, болсо өзгөртө алат, туурабы? Ооба. Азыр жергиликтүү бийлик дагы жүргүзсө буну, 1 айлык где-то мөөнөттө бузабыз буну. Бар мөөнөтү бар. Булар
азыр Евростиль компаниясы бизге суранып атат. Биз өз күчүбүз менен, ушуну өз ыктыярыбыз менен соттун чечимин аткарып, баштапкы калыбына келтиребиз деп бизден суранып, мына кат менен кайрылып атат. Агам эмне негиз болду эми ошо өзүбүз бузабыз дегенге? Булар эми мүмкүн болушунча аккуратный кылып аны строениянын үстүндө турган строй материалдарын, башкаларын алып чыгып дегендей. Бузуу эрежелери талапка жооп береби мисалы? Берет. Я. Азыр чечим кабыл алабыз. Пока бир чечим кабыл элек. Алтынбек анан Ошо мыйзамдуу. дагы бир суроодо азыр мына айнектен эшикти Азыр балдар мындайда бир эле нерсе. Бул здание өзү уже непригодный болду. Мына 4 стойканы кетирдикпи? Все, там вот это здание эксплуатацияга не подлежит. Восстановлению не подлежит. Мына көрүп атасыздар өзүңөр мына 4, 1, 2, 3, 4 стойка кеттиби? Уже здание сот аткаруучулар эмес, барып кантип жооп берет, биз буздук кайра калыбына келтирдик. Өзү канча мөөнөт сот аткаруучу жок. Буга мөөнөт бербейт, сот аткаруучуларга мисалы соттук аткаруу барага келет, ушул нерсени баштапкы калыбына келтиргиле. Алар сот аткаруучулар биринчи келип туруп эле ушуну курган адамды өз ыктыяры менен бузууга булар аракет жасайт. Эгер ал кылбаса, анда уже жергиликтүү бийлик тарабынан бул бузуулар жүргүзүлөт дагы, буга кеткен расходду ошол компания төлөп берет. Жок, ким кепилдигин алат мисалы? Болду, булар бузат кийин деп мисалы ким кепилдигин алат? Жок, ошону азыр чечип атабыз. Азыр мага мына журналисттер келди. Эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар деди, айтып атам ачыгын. Мына компаниянын директори, кандай зам директори Жок. жерде турат. Келсин. ЭКТ инспекциянын макулдугу бул жака берилиш керек эле, Кимге? мисалга. Азыр бул сүйлөшүүлөр жүрүп атат, понимаете? Азыр мага чыга калдысам, мына силер келип айттыңар. Не сүйлөшүүлөр жүрүп атат дедиңер, болгондой силерге айтып берип атам. Мына Евростиль компаниянын жетекчилери кирип алып бизден суранып атат. 1 айлык мөөнөт сурап атат, уже жазуан беришти мына. Бул жактагылар мисалы биз мэриядан уруксат алганбыз, тиешелүү карыздарыбыз бар эле деп Жок, атпайбы? жок. Жок болсо ушинтип жүрөбүзбү? Эч кандай уруксат кагаздары жок. Ошон үчүн сот чечим чыгарды. Анда ал жалганбы? Не, жалган сүйлөп атат. Мына юристтер, сот аткаруучулар турат мына аркамда. Сурагыла ишенбесеңер. Эч кандай уруксат иш кагаздарын албастан ушул курулушту баштаган. Буга чейин дагы мына өзүңөр менен бирге келип, мына буквально бир 2 жума мурун келип, эскертүү берип кеткенбиз биргеликте, туурабы? Азыр жыйынтыгын айтасыздар да? Жыйынтыгын айтабыз, азыр мына сүйлөшүп атышат. анан азыр сиздин сүйлөгөнүңүздө угуп калдык да айнектин эмесинечи. Колуңардан келген кылгыла деп айтып атасыз. Эмне коркутуулар болуп атабы? Кимдер? Азыр ошентип сүйлөгөнүңүздө угуп калдык да сиздин. Коркутуулар болуп атабы? Биз любой жерге барганда айтат. Мондай, андай деп, чоңдорун айтат, башкасын айтат. Билесиздер. Коркутуулар болгон жокпу? Жок, болгон жок. Бир торговый точканы алганы барсак дагы, бир кичинекей комокто алганы барсак дагы обязательно бирөө жарымда айтат. Жок, бизде мыйзам менен иштейбизби же ошо коркутуулардын негизинде кандай? Мыйзам боюнча иштейбиз. Мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча иштейбиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр бузуу иштери убактылуу токтоду. Азыр Ош шаардык мэриясынын жана сот аткаруучулардын жообун күтө туралы. Алтын! Алтын! Азыр компаниянын директору өзүңөрдү алып чыгам мен буларды дагы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жерде тургундар да топтоло баштады. Я тебя в гости не приглашаю. Ладно, у вас сразу это... Давай, скажи. Хочу сказать, что спасибо Мэри, спасибо всем, что вы нам помогли. Спасибо департаменту, милиции. Они все взялись как-то за народ. Оказывается, есть еще закон, есть еще что-то такое, что нам помогает народу. Мы просто рады и очень большое спасибо. Спасибо и Сурунбаю Джимбекову, что он тоже нам помогал, за нас стоял. В общем, большое спасибо всем за то, что нас избавили от этого. Спасибо.
конечно, жалко было, так меня Сөйлей беріңіз әже. Урматтуу көрүүчүлөр, Ал баягы башта айттым да, мисалга бул кайра соттун чечиминде турат. Кайра калыбына келтирип, жана 2 жылдан каражат төлөп. Эми бул нөмөтү жок деп атасыздар. Техника жок деп атасыздар. Жок, энди аны ал соттун чечиминде ошо компания өзүнүн эсебинен кылсын деген жери бар экен да. Компания өзүнүн эсебинен бузсын деген жери бар. Ооба. Эми булар өзүнүн эсебинен бузбайт да. Ошого биз келип башта берели, мыйзамсыз курулуш деп, ана эл кайрылыш менен келип бүгүн баштадык да. Ошондо сот аткаруучулар эгерде бул кайра курулуп кетсе, ошолор жооп берет экен. Эми биз ошо сот аткаруучуларды аркасынан чурка мыналар менен чогуу барып, давай, эмне аткарып атасыздар деп, анан баштадык. Жанагы жеке чечимдер кандай болду? Ичкериде эми кимдир сиз айтып аткандай бирөө бөйнөгө алыш керек да. Мен жооп берем дейиш керек. Например, мэрия бойнуга биз албайбыз да. Потому что бул сот аткаруучунун иштери. Сиздер бойнуңуздар калды. А бирок сот аткаруучулар азыр кетиш үчүн ЭКТ инспекциянын макулдугу керек да. Биз дагы ушул көзөмөлдөбүз. ЭКТ инспекция ушул бербейт да. жазып береби? Бербейт да. Жазып бербейт. Бербейт да. Эми мына ошончо эл турат. Они журналисттер, они элжак. Просто мыйзамды карап турат. Автор толук маалымат берсеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, бул Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндөгү 64 тарегиндеги көп кубаттуу курулуш Евро Стиль курулуш компаниясы курууда. Бул компания кимге таандык экенин, мунун ээси ким экенин биз так билбейбиз. Ошондуктан аны айта албайбыз. Учурда бузуу иштери уланып атат. Бирок мэрия менен сот аткаруучулар ошол курулуш компания менен
биргелешип азыр токтотуу жолун издеп атышат. Азыр мына курулуштун токтотулушу боюнча бияк өтүп алалы эле. Урматтуу достор, азыр Ош шаардык, Ош облустук сотунун маалымат катчысы Бекзат Досмолгуловдон интервью алабыз. Бекзатке азыр бир аз мурда эле интервью бергениңизде буну токтотуу мындай мыйзамга туура келбейт дедиңиз. Эми азыр токтотуу пландалып атыптыр. Канчалык деңгээлде туура эми ушуну айтып берсеңиз. Жоопкерчиликти ким мойнуна алып атат? Эми азыр айта турган болсок, токтотула элек. Өзүң көрүп аткандай эле иш, бузуу иштери дагы эле жүрүп атат. Анан муну эми пока токтотулган жок. Токтотулганга эч кандай негиздер да жок азырынча. Бирок мен ойлоп атам негизинен азыр. Эми азыр булар бузуу иштерин баштап койду негизинен. Бирок сот аткаруучулар дагы бул жердеги эч кандай бул бузуу иштери боюнча, снос боюнча булар специалисттер, булар аткаруучулар. Азыр өзүңөр да көрүп тургандай бул жерде эки эле техника иштеп атат. Пока бул ошо негизги опорный эмелерин далбитет бузуу иштерин жүргүзүүдө. Бирок мен ойлоп атам, мындан ары если муну дагы бузуп талкай турган болсо, если может быть уже коркунучта туудурушунда да бузуучулардын өмүрүнөчү. Ошол себептен может быть ойлоп атам, если токтоо иштерин жүргүзүлө турган болсо, ошол негизде гана токтотулушу мүмкүн да. Себептенде бул жерде адам иштеп атат, техникада. Бул 4 этаж техника оор бетондор менен курулган. Эгерде буларды аягына чейин жеткире турган болсо, атак андан башка эч кандай токтотконго негиз жок бул жерде. Анан эми бул жерде куруучу компаниянын жетекчиси дагы өзүм бузам деген эмелерди мойнуна алып атат, милдеттемелерди. Эми ал өзүнүн строй материалдарын сактап калуу максатында или болбосо өзүнүн башка ашта чыгымдарга дуушар болбош үчүн ошондой сүйлөшүүлөр жүргүзүүдө да. Азыр мына түз эфирден көрүүчүлөр суроо жазып атышат. Бузуу иштеринде ким жооптуу экенин билип, бузуу иштеринин технологиясы сакталып жатабы деген суроого жооп алып берсеңиз жакшы болот дейт. Эми бүгүнкү күндө биздин
сот аткаруучу кызматкерлеринде да мындай техникалар жок. Бул боюнча ошол тараптан жарандардын экоинспекциянын да бирде кызыкчылыктары бар. Аларда ушуларга жоопкерчиликтүү органдар болгон үчүн аларда өзүлөрү ушул жеке фирманын атайын техникаларын алып келишкен. Жеке техника менен булар келишим түрдө гана алып келишкен да. Ал эми бул жеке фирмалардын жетекчилери өзүлөрүнүн кызматкерлерине коопсуздук эрежелери боюнча жетиштүү түрдө нускамаларды өттү деп ойлойбуз. Түшүнүктүү. Матчо. Сайыпжан Кудаяров деген биздин Facebook колдонуучу бизге суроо жазып атат. Башында эмнеге уруксат берди деп. Урматтуу көрүүчү, азыр бул жерде Евростил курулуш компаниясы уруксат алып, андан кийин куруп баштаганын айтып атат. Ал эми Ош шаардык мэриясы, Ош шаардык курулуш башкармалыгы Евростил компаниясы эч кандай уруксат алган эместигин айтып атышат. Бирок Евростил компаниясынын өкүлдөрү ошол уруксат кагазын көрсөтө алышкан жок. Бул Ош шаарындагы Масалиев 64 дарегиндеги курулуш. Азыр экинчи экскаватор чыгып кетип атат.
Урматтуу көрүүчүлөр, тактоосун дагы айта кетели. Бул Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндөгү 64 аректүү жерде жайгашкан курулуш. Буну Евростиль курулуш компаниясы куруп жаткан болчу. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул курулуш компаниясынан ким батир алган алды элекпи, аны биз билбейбиз, маалыматыбыз жок. Ошол тийиштүү уруксат кагаздары болбогондуктан улам бузуп атышат. Мына уже бузуу иштери токтоду. Экскаваторлардын бирөөсү чыгып кетти, ал эми экинчиси да чыгууга ымданууда. Алтыда турасың. Bizde kırgıza başına etti. Ana günden kandayım değilsin. Mazara tutsana öyle. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай бузуу иштери убактылуу токтоду. Биздин зарядыбыз, телефондогу заряд түгөп калды. 2 сааттан бери ушу түз эфирдебиз. Ошондуктан түз эфирде өчүрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Кененирээк дагы T-Media KG сайтына жазабыз. Ошо T-Media KG Media.kg сайтынан да окусаңыздар болот. Калыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр